Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Дуалардын кабыл болуусу түнкү уйкуну тахажжудта. Жана ошондой эле фарз намаздардан кийин, ошондой эле жума намаздан кийин, имам азандан кийин хутбага чыккан кезде, минбарда турган кезде, силер урматтуу мусулман турган Алланын коногусуңар. Бул үйгө Алланын үйү мечит. Мечитке келгендин коногу. Аллах Таала коногун сыйлайт. Сыйлаганда кандай дуаңарды кабыл кылат. Асырдын кейін күн батар кезде дуа кабыл боло турган кезде жума күнүндө бир убакыт бар дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошол убакта кайсы бир бенде дал келип калса, анын дуасы кабыл болот дейт. Бирок кайсыз кез экенин айткан жок. Эмне үчүн? Жума күн көп дуа кыл. Балким азырдыр, балким 1 сааттан кийин, балким 2 сааттан кийин, балким асырдан кийин. Пайгамбар муну айткан. Жума күнүндө 1 саат бар. Ошол саатка кайсы бир бенде туш келип калса, дуасы дал келип калса, анын дуасы кабыл болот дейт. Дуа бул ибадат, урматтуу мусулман бир тууган.